менимчеди. Ошто үрөй учурган окуя болду. 15 жаштагы кыз 1 жылга жакын топ балдар жана кыздар тарабынан кыйноого алынып, сойкулукка тартылганы кабарланды. Кыздын адвокаттын айтымында өспүрүмдүн ата-энеси Казакстанда миграцияда болгон. Кызынын зомбулукка кабылганын алар интернетке тарап кеткен видеодон көрүп, адвокат Жахангир Сайфуллаевке кайрылышкан. Адвокат өзү Азаттыкка мына буларды айтып берген. Зомбулукка 1 жылга жакын болуптур. Бизге жакын болуптур. Ал ошо 3 сутенерша аялдын, кыздардын колунда жүрө бериптир да бул. Анан качышка аракет кылдым деди. 2-3 жолу качтым деди. Анан кайрадан көчөдөн кармап алышып, кайра алып барып, дагы заставить этип иштетишти дейт. Ошо байгандай интим услуга көрсөтпөлүк деп мажбурлап иштетишти дейт. Ошо интернеттен заказ алышат экен. Анан ошо заказ менен отельге киришип, гостиницага киришип, ошо сопровождение менен бир кызды кошуп беришет экен. Анан кирип, интим услуга көрсөтүп чыгат экен. Интернетке тараган видеодон бир нече кыз жабырлануучуну сабап, ал эми эркек киши видеого тартып жатканын байкоого болот. Сабагандан кийин кызды чечиндирип кашын кырышкан. Бул окуя Кара Суу районундагы каналдардын биринде тартылганы маалым болду. Ал эми акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылып, кыздын укугун коргоп, кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырды. Акыйкатчы институту тез аранын ичинде укук коргоо органдарынын жетекчилерине адам сатуунун курмандыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн баардык мыйзамда көрсөтүлгөн чаралар көрүлүшү керек деп эсептейбиз. Кыз өз өмүрү коркунучта экенин айтып, аны сабап коркуткандардын баары бүгүнкү күнү деле эркиндикте жүрөт деп бизге жардам сурап кайрылган. Ош облустук милициясы 28 августта 15 жашар кызды сабоого шектелип, 21 жаштагы кыз жана кызды мейманканада зордуктоого шектелип, 27 жаштагы бала кармалганын билдирди. Милиция кыз социалдык кызматкерлердин катышуусунда суракка алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалганын белгилейт. Ал эми 29 августта облустук милиция сойкулук кылууга тартуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 18 жаштан 23 жашка чейинки 4 кыз кармалганын маалымдады. Ошондой эле милициядан окуянын бардык жагдайлары аныкталганын жана кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатканын белгилешти. Тилекке каршы Кыргызстанда балдарга карата жасалган зомбулук азайбай келет. Укук коргоочулар сексуалдык зомбулукка кабылган балдарга өзгөчө көңүл буруп, алардын укуктарын коргоо механизмдерин жакшыртып, ар тараптуу жардам берүү керектигин айтып келишет. Балдар үчүн иштеген 111 ишеним телефону бар, чалуу акысыз. Эгерде сизде кандайдыр бир маселе жаралса, көйгөйүңүздү айтып, укуктук жардам алсаңыз болот.